Бүгін апрелден 11 2026 жыл ушул ноябрь айында могу жерге алмаларды Семеренко деген сорттуу алманы алып келип алгам. 6 айдын içinde сакталып турат, естественный условия. Табигый шартта. Жалбырак менен. Мына 5 айдан ашык сакталып тур. Адимкидей таптаза ойдон ғой, ошо боюнча. Жытына карабайсың, жыты сонун укмуш, ёшки. Карачы. Мына азыр муну көрөлүчү мисалы, мына алма 5 айдан ашык, 6 айга жакын уже. Ушул деген Семеренко деген алма организмге керектүү темирлерди көп алат экен да өзүнө. Адимкидей. Анан эң биринчи ооруйт экен бул ашпырт менен чогуу эле. Мен ушуну изилдеп атып, ушунун оорусун изилдеп, көп жылдан бери изилдейм да ушу Семеренканы жана. Такыр байлабай куурап бараткан, анан жанагы биздин ботко суулар менен чачып ошо менен обработка дарылагандан кийин оңолду ошодон кийин. Өмөсү кадимкидей таза болуп. Мощно. Жыттарын да карабайсың. Мына естественно бирөө эле чирийт, калгандарга өтпөйт карабайсың. Жанда өп алып турса деле бул таптаза көрүнөт. Өтө укмуш экен. Ошондой болуш керек болчу да, негизи табигый. Ошондо Услано мындай шарт ар бир бакчада бар да, баары ушунча болот экен да анда. Бул Кыргызстан боюнча мына карабайсың, тышта. Мына жалбырак менен астына жалбырак салгам. Жалбырак менен эле кайра жапкам да. Жалбырак менен, анан картон менен эң үстүнө. Картон менен. Калың картон менен. Ба суук түшкөн сайын калыңдап отурган кар жатты да үстүндө. Да. Анан кар бүткөндөн кийин өткөндө ачкам уже канча күн болду ачканым. Балдарга таза витаминдер ушундай табигый органика берип биз келечек муунун ден соолугун сактап алсак, карачыңыз, телефонун баарын ачсаң эле бүт жардам сураганда оорук жандар аз жөн эле кичинекей балдарды көрүп боорум ооруйт да. Төрөлүп алып оорукчан болуп атты. Биз күнөө бизде болуп атты. Ошол эмне үчүн мындай таза тамак бербейбиз балдарыбызгачы? Таза тамак жесек, мына балдарыбыз дагы таза болот эле да. Генибиз талкаланып барат азырчы. Ошон үчүн табигый органикага өтпөсөк, Айылдагы ар бир бала бакча, мектептер, кесиптик лицейлер өздөрүн камсыздаса болот, таза азык менен. Мына өздөрү камсыздап ушуларды өздөрүнө кайра эле колдонсо болот да. Аны эме кылбайчы. Өздөрүнө колдонуп, ошо өздөрүнөн эксперимент кылыш керек. Бул жалбырактарды уже кийин анан компостко кошуп койсоңуз болот, Мына азыр эле кошом, Кудай буйрсачы, уже бияк күнү. Сөл жандар муну бир айдын ичинде топуракка айлантат да бат эле. Эң жакшы көргөн жалбырак да болот.